Рахмат. Саламатсыздар, урматтуу Акылбек Үсенбекович, урматтуу министрлик кабинет мүчөлөрү. Акылбек Үсенбекович, өткөндө өзү айтып кеттиңиз эле, Нарын шаарынын бюджети боюнча 54 миллион сом. Нарын шаарынын бала бакчаларынын тамак ашы, кызматкерлердин эмгек акысы, маданият кызматкерлердин эмгек акысы, коммуналдык услугалардын акчаларын, чыгымдарды республиканын бюджетке алабыз деп. Ошол жаатында кандай жыгыстар болуп жатат? Biz бүгүнкү күндө баары электр энергия боюнча кошумча бюджет мекемелерге биз эмки жылга да кошуп бердик. 600 миллион сом жалпы республика боюнча. Айлык маяналар боюнча бул мугалимдердин жана воспитательдердин деп айтып атпайбызбы? Калпсу жаңы объекттер ачылганда биз аны санап чыгып киргизебиз. Ушундай. Ошо 54 миллион сом азыр республикадан каржыланабы? Анан нарын боюнча да айтып кетишиңиз керек, жаңы мына губернатор келип бир пилоттук проектти да сунуштады. Ал 24 миллион сомдо талап кылып атат. Ошо биргеликте карап беребиз деген биз чечимге келдик. Ошону карап берип койсоңор. Нарын область жетекчиси жакшы деп атат. Жакшы пилоттук проектти башташты. Ошону колдоп берип койсоңуздар. Рахмат. Акылбек Үсенбекович, өзүңүз билесизби, Нарын шаарын элдин баары бир эле узун көчө деп айтышат да. Бир көчө эмес, эки көчө кылыш үчүн 1280 метр жетпей атат. Сагынбай Орозбак деген көчө бар. Ошого 1280 метр асфальт басылса, Нарын шаары эки чоң көчө болуп калат да. Ошого бир жардам берип койсоңуз. Мен жазып алдым, бирок сиздер менен сүйлөштүк элек. Урматтуу президенттин тапшырмасы бар. Нарын акталарын эмдиги жылы киргизебиз. Ошонун алкагында Нарын шаарынын ичине дагы акча таап атабыз. Бул 1200 метр киреби, кирбейби, аны эми тактайлы министр транспорта менен. Ошону киргизип берип койсоңуз. Жакшы болот эле да. Жол тыгын азаят эле дегендей. Анан Нарын шаарынын жолдорун карап берип койсоңуздар. Министр транспорт угуп атабы, отурабы? Жазып алгыла. Рахмат. Андан тышкары, Акылбек Үсенбекович, сиздин салууңуз менен Нарын шаарында номер 9 мектеп курулушу башталды. Ага Нарын элин атынан сизге ыраазычылык, чоң рахмат. Ошондой эле титулдук тизмеге 2023-кө Чикалов деген биздин атактуу мектебибиз бар Нарында. Элдин баары эле билет, орто мектеп. Ошого кошумча корпус курулмак эле. Жана Наристе Нур деген бир бала бакча курулмак эле Нарын шаарына. Ошондо 2023 жылдын титулдук тизмесине кирип берип койсоңуздар. Сураныч. Рахмат. Урматтуу Нуртазин Алымкулович, ишиңиздерди көрүп жатабыз, жакшы деп жатасыздар. Ийгилик сизерге суранычым бар да, силерге дагы. Нарын району, Ат Баш району, Нарын шаарында курулуштар курулбайт, каралбайт, курулса да туруп кеткен. Ошону карап берип койсоңуздар, документтерин тездетип берип койсоңуздар. Жана 2023-жылга көбүрөөк титулдук тизмеге кирип берип койсоңуздар. Сиздердин сураныч. Ишиңиздерди көрүп жатабыз, жылыштар бар. Сураныч кирип берип койсоңуздар. Эске алабыз. Рахмат.